Бул Талас облустук сот жараяндар өтүүчү зал. Мында күнүнө бир нече иш каралып, чечимдер чыгат. Дал ушул соттук отурумдардын жүрүшүндөгү ачык айкындыкты камсыздоо максатында мында видео байкоо, аудио жазуучу жабдыктар орнотулган. Материалдар баштан аяк үзгүлтүксүз жазылып алынып, электрондук негизде сакталат. Бул аракеттер калктын сотторго болгон ишенимин жогорулатуу жана санариптештирүү жылдын алкагында иш ыргагын жеңилдетүү максатында колго алынган. Убакыттан жеңилдетет. Андан кийин сот отуруму башталганы, бүткөнү так бул жерде серверде саат алмашылбайт. Канча өз убагында башталды, өз убагы канча убакытта бүттү, бул жерде серверге так сакталат. Турдайым Бекенбаева облустук сот тармагында иштегенде 24 жыл болуп калды. Жөнөкөй кабылдамадагы катчылыктан бөлүм башчысына чейин эмгегинин үзүрү менен келген адис санариптештирүү аркылуу келген жеңилдиктерге ыраазы. Соттогу баардык иш кагаздары келип түшөт, кайра ушул кеңсе аркылуу чыгышталат, соттук иштер катталат. Жалпысынан ушул каттар бөлүмү десек да болот да. Президентибиз тарабынан аябай ушу сот реформасын алдыга жылдыруу боюнча жакшы колдоолор, иш аракеттер жүргүзүлүп, азыркы күндө айтып кетсем болот, мактанып республика боюнча баардыгы компьютердик жабдуулар бар. Биздин иштегенибизге ар кандай сонун шарттар түзүлгөн. Биз ушул шарттарда жашынакай болуп иштеп эле мамлекетибизге кызмат кылып берсек болот. Санариптештирүү жылында ар бир райондук соттордо АИС программасы, АРД деген программалар бар. Бул автоматическое распределение дел. Мурда эгерде соттун төрагалары ошол иштерди өзүнүн колу менен таратып, возможно, аерде субъективный да мнение болуп калышы мүмкүн. Өзүнүн жакшы көргөн судьясына бир жакшы иш берип, жаман көргөн судьясына салкын мамиле кылса, азыркы күндө автоматташтырылган түрдө өзү программа өзү бөлөт. Соттордун төрагасы да иш карашат. Бүттүгүнө жарандык иштер, жазык иштердин баардыгын уже бөлүштүрүп берет да, бул автоматташтырылган түрдө. Келечекте, Кудай буйруса, ошол сот отурумдарын онлайн режимде уже интернет булактар аркылуу көргөнгө да шарт түзүлөт. Талас облусу боюнча жалпы 24 судья 40тан ашуун кызматкер иштейт. Бул жолку жыйында сот тутумунун 95 жылдыгы да белгиленип, кызматынан ийгилик жараткан адистерге мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ало 24, Талас облусу.